жашаган байыр таадан элим кылымдарга өчпөй ата мекен көчүн улаган көз тиреген тоосу мелтиреген суусу көп адамдын көзүн арттырган. Былтыр ушул Дамир эже жардам кылып мамаша бир майда жандык берген, ошону көбөйтүп ошону менен оокат кылып атабыз. Муктаж үй бүлөлөргө жардам берип жүрөт кысат айылына. Кышында кыштын күнү болсо отун суусун түшүрүп берет. Жакшынакай кылып. Жардамын аябай. Пандемия убагында дары-дармегин берип атты эже. Мен ошол Дамир эженин ушул кысат айылына мен билгенде бир 10 чакты адамга ушул жардам берип жүрөт. Социалдык жактан дагы ошол адамдар менен жолугушуп, эң жөнөкөй адам бул киши. Ушундай муктаж адамдарга жакшы жардам берет да. Кабар алып, баарлашып келип, ал-акыбалын сурап. Ошого ыраазыбыз да. Рахмат эжеге. Алла ыраазы болсун. Мен шартында болдым танымға. 10 жылдай болып қалдық танымға. Тек алдым, осыны танысып қалдым мен жардам беріп жүрді бізге. Ана балдама да жардам берді, пенсияға шықтым деп. Инвалидке жардам беремін деп. Малдан тоды, ималам қолуға. Көйіп отады сон. Былтыр тоқамас бейді туды, құдайса. Daha көйтін. Өмірісі болсын, бақтар болсын, неме өсіп. Bizde de ошол таза суу көйгөй бар. Ушул таза суунун биз колубуздан келишинче ар кимден жардам сурап, ушундай бир өзүбүз аракет кылып таза суубузду ишке ашырып атканбыз. Ошол ишке ашырууда дагы ушул Дамир эжебиз ушу бизге колун сунуп, ушул аябай жардам көрсөттү да. Эжебизге чоң рахмат. Эми жеке эле бизге эмес, эжебиз ушул Жунгал районундагы, Кыргызстанда болобу, ушундай бир социалдык муктаждыгы бар үй бүлөлөргө, айылдарга көптөгөн жардамдарын берип атат. Угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Эжеге рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан ушул дагы эле ушул эжебизден, ушундай эжебизге окшогон биздин элибиздин бир көрүнүктүү атууларынан, эжелерибизден, байкелерибизден дагы эле көптөгөн жардамдарды күтөбүз. Иштерине ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Жолдошум ашказан оорусунан каза болуп калып, 7 балам менен калгам. Ошол кезде мен ушундай жашоодо кыйналып турган кезде ушу Дамир эже бизге жакшы жардам берген. 10 кой алып берди эле. Ошол 10 койду өстүрүп, буйруса жакшы багып, 30га башын жеткиздик. Ал койлордон кыздарым турмушка чыгып, ошол кыздарымдын керектерине жарап атат. Дамир эженин көп жакшылыктары бар. Анан биз Дамир эжеге терең ишенебиз. Дамир эженин ийгиликтерин, элге кылган кызматтарын биз баалайбыз. Колдоп, өзүбүздүн ниетибизде, жүрөгүбүздө Дамир эжени сыйлайбыз. Биринчи класстан эле аябай тың болчу да, баарына дилгир болчу, баарына кызыкчу, билимге өскөчү, тыкылдаган кыз болчу да. Анан булар Аралдан келчи да, биз болсо Чейиктебиз, алар болсо Аралдан, ушул 10 жыл бою Аралдан барып келип окуду да. Окуганда аябай жакшы окучу, мектептин көп жыл бою староста болуп жүрдү, бизге баш көз болуп дегендей. Анан ошондо эле бул лидерлик сапаттары бар экен да, азыр ойлотопчу мындай. Анан ошондо эле көп нерсеге жетишмек турбай, анан дагы бир жоопкерчилиги аябай болчу да, жакшы сапаты бар болчу. Анан аябай билимге умтулчу да. Анан медик болом деп көп айтчу да, анан тилегине жетип, анан
саламаттык сактоо министрлигинде аркалады, көп иштерди иштеди мамлекеттик. Биринчи класста омуду бүткөндө эле кандай болсо ошондой эле калды. Биз үчүн баягы эле жөнөкөй эле классташыбыз Дамира, биз биринчи толик ошону эле билебиз. Дамира болчосо автобус менен келишчи эле автобус бусулуп калса дагы жөө келген күндөр болду. Байкуштар кышында кийинип алып, шубаларын көтөрүп алып, ошондо дагы мектепке кечикпей келишчи. Ойлогону максат тилегине жетти деп айтсак болот. Эл өкүлү болуп, Дамира элдин ишеничине кире алды деп айтам да. Азыр депутат деп эле айтабыз. Мына эл өкүлү болгондон кийин элдин өкүлү кандайча билинет? Элге жардам берүүсү менен, элге аралашканы менен билинет экен да. 3 айда бир келип, жерлерге барып, ар бир айылга барып, элди чогултуп, жыйналыш кылып, ошол жерде эмне деген көйгөйлөр бар. Ошонун баарын тең секретаршасын эртеге келип жазып алып, чечүүсүн на месте чечип калганы болчосо, Бишкектен чечтирип жазап койчу да. Тиешели пособие ала тургандар пособие ала албайт. Дамира деген ошондо ар бир айыл өкмөткө соцработниктерден списогун алып алып, ошо ар бир айыл өкмөткө кийим кечесин, продуктусун жетим жесирлерге жөлөк пулун өз чөнтөгүнөн берип келди. Дамирага ак жол, ишине ийгилик, ден соолук, өмүрү узун болсун, эл керегине жарап, такай жакшы иштерди келе берсин, дагы эле кылган дагы эле кыла берсин. Дамирага ийгилик каалайлы, тилеген ой максатына көп бир астыда максаттар болуш керек, ошону жетсин, ден соолукта болсун, аман болсун, элдин керегине жараган кыздардан болуп жүрө берсин да. Ошону каалап кетет эле. Дамира келип мага көмүр берип кетти. Байке деп калышат, тигинсин берип кетти, мунун берип кетти деп калышат. Ушул айылда медпункт бар эле, ошого дагы бир жанагы тиштерди аралоо боюнча бир станокторун ошонун оборудованиясын берип кетти деп угуп калгам. Ана ушул айылга дагы эме шарты келип калса дагы жанагындай бир аптеканы ачып берейин деп аткан элге деп угуп калган болчумун. Мамлекет үчүн жүрөгү таза, анткени эне да. Эненин жүрөгү дайыма таза болот. Анан камчыланып айткан сөздөрүн баары так чыгып, момтебиз, момундай кыламын, мен колуман келет, мен муну жазаймын, мага койгула деген сөздөр чыгып атат. Дамирага ушу оюнда көп ошонун аткарылышын, ойлогон оюн тилектерин Алла таалам кабыл кылсын. Бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деп эми Дамирага мен бата бергим келет. Бул өркөн өсүп, ден соолугу сак болуп, үй бүлөсү менен аман болуп, кыскасын айтканда депутаттыгына өтүп, элдин керегине жарайт деп мен ишенип кетер элем. О, мен кулай бак берип кыргыз арыбайдан эмен жылдан эсен бол.